Кутман таң, кандайсыздар? Жалпы биздин сүйүктүү, жеңиштүү, кыйын угармандар кандайсыздар? Бүгүн дагы кезектеги подкаст чыкты. Бирок мен бүгүн жалгызмын. Атым болсо Аку. Мирел бошобой жүрөт, ошондуктан мен сиздер мененмин. Достор, бүгүнкү 10 мүнөт аралыгында сиздер менен дагы керектүү маалыматтардын тегерегинде сөз кылабыз. Бирок алгач мен сурагым келип атат. Сиз таарынчааксызбы? Таарынчаак болуп бултуңдарды көргөзөсүзбү? Негизи эле деп бат эле таарынып каласызбы? Мына ушул жөнүндө жазып коюңуз. Жана эгерде ушул угуп жаткан YouTube каналга каттала элек болсоңуз катталыңыз, күтөбүз сизди. Эгерде катталган болсоңуз анда чоң рахмат, жакындарыңызды дагы чакырып, ушул подкастта сонун маалыматтар чыгат. 10 мүнөттүк гана подкаст угуп кой, жашооң өзгөрөт. Бактылуу болосуң деп бизди жардамалап коюңуз. Жана албетте алдын ала сиздерге чоң рахмат. Таарыныч орну жаратабы? Албетте, чын баарыбыз билебиз, таарынгандык бул таарыныч адамдын өзүнүн куржунуна эле зыян экенинчи. Таарыныч бул адам төрөлгөндөн баштап коштоп жүргөн сезим да, иштеги агрессия. Кичинекей баланы эле алсак, мисалы, эмчек сураганда бербей койсоң, ыйлап кадимкидей таарынат, анан кайра берсең, деп албай коет го. Демек, каалоо бар, бирок каалоо аткарылбай калды. Мындай учурда таарыныч жаралат. Айрымдар болсо бат эле таарынып бат жазылат, а кээ бири болсо өмүр бою ичке катып өтүп кетет. Таарынычтыкиды ичке катуу, көпкө сактоо бул туура эмес. Ичте катылган таарыныч зыяндан башка эч нерсе алып келбейт дейт психологдор. Таарынычтын кесепеттери кандай? Эмне үчүн адамдын өзүнүн куржунуна эле зыян? Көрсө таарыныч ооруну арттырат экен. Биринчи кезекте адамдын мамилесин бузат, Таарыныч адам баласына эң керектүү бири-бирине ишенүү, сүйүү, берилгендик сыяктуу сапаттардагы терс таасирин тийгизет. Андан кийин эле адамдын өсүүсүнө жол болот. Адам эски нерседен кутулмайынча жаңы нерсеге орун жок сыяктуу эле, таарынычтан кутулбасаңыз сизге рухий жактан өсүүгө, өзүңүздү таанып билүүгө жана өзүңүздү ар тараптан ачууга мүмкүнчүлүк чектелүү болуп калат. Таарынкан адамга караганда таарынган адам көбүрөөк зыян тартат. Эгер сиз таарынуу менен экинчи адамды жазалап атам десеңиз, анда жаңылышасыз. Таарынып жазылбай жүрө берүүнү, өзүңүздүн денеңизди уруп, башка бирөөнүн денеси качан оорут деп күткөнгө салыштырса болот. Балким ал адам сиздин таарынганыңызды билбей эле жыргап жүрөт да, а сиз болсо өзүңүз уруп атасыз. Ушул эле сезимди ичте узакка сактасаң, көп ооруларды чакырат. Мисалы, элестетип көрүңүз. Сиз өтө оор эмес ташты көтөрүп, колуңузду алдыга карай созуп турасыз. Ташты аз убакытка көтөрүп туруу сиз үчүн жеңил, бирок көпкө көтөрсөңүз, албетте ал талыйт. Албетте таштын салмагы өзгөрбөйт, бирок оорлоп баратканын сезесиз да. Анан таарыныч дагы ушул сыяктуу таш сымал да. Мындай карасаң кичинекей эч нерсе деле билинбейт, бирок таарынган кезде адам стресс болот, ушундан улам организмде көптөгөн өзгөрүүлөр болот. Мисалы, адамдын калкан сымал без, бул калкан сымал бездин, өттүн иштешин начарлайт экен дагы, жүрөк ооруйт экен. Караңызчы. Ал эми жүрөк оору Кыргызстанда билебиз, эң биринчи өлүмдүүлүккө себеп болгон оорулардын бири. Номер 1. Дал ушул жүрөк ооруга таарыныч алып келет. Улгайып калган адамдарда болсо, миокардтын инфаркты, инсульт болушу мүмкүн. Кан басым көтөрүлөт. Жыт сезүү органдарынын иштешине залакасы тиет. Көп таарынган жана эрки бош адамдар өз өмүрүнө кол салганга чейин барат, таарынгандан улам. Кат жазып туруп, суицидке барып алгандарды угуп эле жүрсөк керек. Ошондуктан караңызчы, таарыныч канчалык коркунучтуу. Анда кантип арылабыз таарынычтанчы? Кечиримдүү болгон жакшы. Кечирүү бул кое берүү деген маанини туюнтат экен да. Таарынычты кое берүүнү таарынычтан арылуу деп билсек болот. Кечиримдүү болуу көйгөйдү жакшы жакка чечкенге жардам берет. Окуяны таразалап көрүңүз. Албетте дароо эле баягы мен сени кечирдим деп коюш оңой эмес. Аны күнөөлөп кирген оңой, сен деп турупчу. Ага күнөө артуудан мурун мүмкүн сиз ошол учурду бир таразалап көрөрсүз. Мен эмнеге таарындым? Ал менин таарынганымды сездиби депчи. Таарынкан адамдын ордуна өзүңүздү коюңуз. Сиз мындай учурда эмне кылмаксыз? Балким жөнү жок эле таарынып атарсыз. Балким кечирип коюуга мүмкүн болгондур. Ким билет? Ошон үчүн ошол учурду анализдеп таразалаңыз. Анан кийин өзүңүздү анализдеңиз. Адамдардын мүнөзү ар башкача да. Айрымдар ачууланууга, каарданууга жакын,
сиз өзүңүздү кандай сыпаттайсыз? Ачуумчукул эмеспи, таарынчак эмесминби? Кумурсканы пил кылып жибермей адатым жокпу деп өзүңүзгө анализ жасаңыз. Кээде болбогон нерсеге адам таарына алып жаман карап койду деп туруп, толтура нерсени чын эле айтылгандай кумурсканы пил кылып жибергендер бар, Таарынтып койгон адамды ачык сүйлөшүүгө чакырыңыз, жеке сүйлөшүүгө. Анткени экинчи тараптын реакция кылбаганы таарынууну көтөргүчөтөт да. Сүйлөшүүдө болгон эмоцияңызды чыгарыңыз, аны менен катар анын дагы оюн, жообун кунт коюп угуңуз. Тил табышуу, бири-бириңерден кечирим суроого аракет кылган жакшы. Дагы бир ыкма бул убакытты пайдалануу. Эгерде таарынткан адам менен сүйлөшүүнү туура көрүп атсаңыз, анда ага айта турган сөзүңүздү ичиңизден айтып, ачууңуз тараганча күтө туруңуз. Бир нерсеге капа болгондо көңүлдү жайгарууга аракет кылыңыз. Ошондо көйгөй канчалык деле олуттуу эмес экенин түшүнүп, сылыгыраак сүйлөп каласыз. Баракка жазып алган дагы жакшы. Эгерде сизде таарынткан адам менен бетме-бет сүйлөшө албасаңыз, анда катка болгон таарынчыңызды жазып бериңиз дагы өрттөп салыңыз. Ыйлаңыз, ээн жерге барып кыйкырыңыз. Ооба, чын эле көз жаш, аябай көз жашты ыйлап салып салыңыз. Таарынычты ичке сактаган туура эмес, анткени ал ооруларды пайда кылат. Ошондуктан ызаны ичке катпай, сыртка жаш менен чыгарып салыңыз. Сырдашуу дагы жакшы. Бул өзгөчө мырзаларда бул нерсе жетишсиз. Ал эми айымдар болсо айтпа десе болбой айтат. Кошуласызбы? Жакын адамыңызга кимге, эмнеге таарынып атасыз? Айтыңыз. Же болбосо аккан сууга болгон окуяны айтып, бугуңузду чыгарыңыз. Бул сизге жеңилдик тартуулайт. Таарынбай коюу өз эркиңизде. Айрымдар таарынта турган иш кылып жатса, кантип эле таарынбай коем деши мүмкүн да. Ошондуктан бул мени таарынта турган иш эмес, болбогон нерсе деп өзүңүздү өзүңүз тарбиялап, жан дүйнөңүздү тазалаганга, жүрөгүңүздү бошотконго аракет кылыңыз. Кызыгы достор, кандай адамдар таарынчак болушат? Мына бул жөнүндө да билип алганыбыз жакшы. Эмоционалдык интеллекти толук калыптанбагандар, өзүн өтө жогору баалагандар, бой көтөргөндөр, анын ичинде өзүн өтө төмөн баалаган адамдар дагы бар. Кызык, өтө жогору болсо же өтө төмөн болсо, ал адам таарынчак. Кечирүүнү билбейт же кечиргисе келбеген адамдар. Дагы ишеничи акталбай калган адамдар. Аябай ишенген, бирок сен кылбай койдуң, таарынды. Депрессия, стрессте жүргөндөр дагы таарынчак. Албетте кекчил, көк бет адамдар дагы таарынчак. Түнт адамдар дагы таарынчак болушат достор. Өткөл курактагы балдар дагы өтө таарынчак болушат. Өспүрүмдөрдөн байкайбыз, биз мунучу өспүрүмдөр бат эле таарынып эле бирдеме болуп, бат эле күн бүркөлүп, жаан жаап, мөндүр жаап, анан кайра күн ачылып калат го. Ал эми юморго жакындар, март адамдар көп таарына беришпейт. Таарынып калса дагы алар бат жазылат. Ошон үчүн айтса керек, ой, ал аябай моундай адам, шайыр адам. Карачы тыпылдап жашап жүргөн, жашоосу сонун деп суктангандарды дагы көрсөк керек. Достор, таарыныч бул адамдын жан дүйнөсүн, адамдын өмүрүн коркунучка кептей турган сапат да. Таарынып отуруп адам бейиштен кур калышы мүмкүн. Караңызчы. Ошондуктан бул нерсеге жан дүйнөбүздөн кезек орун бербейли, алыс бололу. Таарынтыбы дароо ошол жерден четишип алганга аракет кылалы, бирок кек сактабайлы. Мен бир тааныш адам бар, эмне таарынам деп бейиштен калмак белем деп айтып калат да, анысы кандай. Достор, биздин 10 мүнөттүк убактыбыз соңуна чыгайын деп калды. Баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Катталганды унутпаңыздар. Алкитап Чекит медиа сайты. Жана аны менен катар WhatsAppка дагы жазып, өзүңүздүн сурооңузду, пикириңизди, жардам керек болуп атса, кеңеш керек болуп атса жазыңыз. Ал үчүн бизде +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз кызматта. +1 301 760 60 70 сандары. Ылдый жакка дагы комментарий жазыңыз. Таарынчаксызбы? Же кимге катуу таарындыңыз эле өмүрүңүздө? Эң кичекти эстесем жүрөгүм зырп деп кетет да дегендер болсо жазып коюңуздар. Жок, мен таарынчак эмесмин, мен бат жазылам дегендер дагы жазып коюңуздар. Күтөбүз. Жана YouTube каналга катталыңыз. Баарыңыздар менен кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.